реформа кылыш үчүн же жалпы эле оңдош үчүн билесиз адистер керек. Жакшы адистер жакшы маянама иштейт. Маяна төмөн болсо иштебейт кетет. Азыр айтыңызчы, жөнөкөй мугалимдер айлык канча алат колуна? Кыргызстандагы жөнөкөй мугалимдердин орточо айлык акысы 26.300, бирок бизде сиздер билесиздер, бул бир ставка болгон учурда. Эгерде ставкасы төмөн болсо, саатына жараша азыраак алат. Сааты толбосо, ал саатына жараша алат. Сиз кандай ойлойсуз? 26.300 менен иштейби мугалим? Өзүнүн үй бүлөсүн багалабы? Бул негизинен ага кошумчадагы жана поправочный коэффициенттери бар. Жашаган жерине жараша анан мугалимдердин бир ставкасы бул 18 саатты бир жуманын ичинде өтүп бүтөт деген саат. Ошондо толук менен 8 сааттык жумуш өтпөйт мугалим. Ошондо колуна канча алат? Колуна ошондо 24 миңден тегерегинде алат. Андан дагы аз алгандар бар, ал жаш мугалимдерде бар. Ошондой эле сааттары аз мугалимдер азыраак алышат. Сиз ушул маселени көтөрүңүз. Убагында 2022 жылы мурунку Камин төрагасы Акылбек Жапаров айткан 100 000 сом алат жаш мугалимдер. Жаш мугалим кыздарды үйлөнөбүз деп артына кезекке турат деп айткан. Көрсө баары жалган экенин алдап коюптур. Ошон үчүн сиз маселени көтөрбөсөңүз, реформаңыз ишке ашпайт эч качан. 26 миңге жакшы адисти кармай албайсыз. Бул багытта кийинки этаптарда сунуштарыбыз бар. Азыр биринчи этапта жакшы сапаттуу билим берүү чөйрөсүндө окуу китептери менен жана инфраструктуралык программалар менен камсыз кылуу менен мугалимдерди эмгегине жараша акы төлөө системасын киргизе баштайбыз. Ошондой эле биз жолугушуп барганда мен угуп таң калдым. Тек персонал, ошол жерде жөнөкөй кызматкерлер бар экен, мугалим эмес. Билесизби, младший немелер жанагы жардам бергендер айлыгы 5 000 экен. Сиз билесизби? Аны билем, 6,5 миңге чейин бүгүнкү күндө көбөйтүү боюнча каржы министрлигине сунушту бергенбиз. Биз алардан жоопту күтүп атабыз. Алардын айтымы боюнча толугу менен ушундай бүтүндөй мамлекеттик системада иштеп жаткан техникалык кызматкерлердин айлыгын бирдиктүү көтөрүү жагын карап жатат. Биз аны күтүп жатабыз, сунуштарыбызды бергенбиз. Ушул сентябрга чейин чечилет деген жооптор бар. Буну түздөн түз сиз кызыктар болуп тез чечпесеңиз, бул 5 000 алат деген азыркы заманда пенсионерден да төмөн алат деген сөз да. Ошон үчүн буну иштеп жатабыз. Тез чечилет. Өзүңүзгө жоопкерчилик алып чечиңиз. Андан кийин Бактияр Сапидинович, сизге муну азыркы билесиз, заман өнүгүп атат. Жасалма интеллект дүйнө жүзүнө өтүп атат. Мына Америка Кошмо Штаттар керек болсо билим берүү министрин жоюп салды, биз керек эмес экен деп. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул боюнча планыңыз, программа барбы? Жасалма интеллект кризи боюнча, колдонуу боюнча? Албетте толугу менен колдойбуз. Бул жасалма интеллект бүгүнкү талаптын учуру, бул керек ар бир ишмердүүлүккө. Сиздин өзүңүздүн мына жаңы министрликке башка өлкөдө жоюлуп кетип атат. Сизге суроо бердим, кандай кабыл аласыз жасалма интеллектти? Сиз юристтерди кыскартам дейсиз. Ошо менен чечилеби биздин да көйгөйлөр? Жасалма интеллектти туура эле кабыл алабыз, бул керектүү нерсе. Сиз ушул боюнча көбүрөөк иштесеңиз, себеби бул мезгилдин талабы. Бизге жакында ошо сиз айткандай юрист, экономисттин окуп кереги жок болуп, кажети жок болуп калат. Ачып келсе 5 жыл. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Паязидиновичте.